Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ободо ой пикир көрсөтүүсү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз студиябызга тарыхчы, этнограф агайларыбызды чакырганбыз. Себеби биздин темабыз ушул Кыргыз-Кытай тарыхтагы мамилелери боюнча сөз кылмакчыбыз. Анда студиябызга келген коноктор менен тааныштырсак, Сулайман Кайыпов агайыбыз белгилүү окумуштуу этнограф, филология илимдеринин доктору, ошондой эле Кыяс Молдокасымов белгилүү тарыхчы, Мурас фондусунун жетекчиси. Кыяс агай, мына сиз жакында эле өткөн жумада Кытайга барып, ушул Мурас фондусу менен Кытайдын мамлекеттик бир топ ушу тарыхка байланыштуу мекемелери менен атайын келишимдерге кол коюп, жакшы иштерди жасап келгенибизди интернет булактарынан окуп калдык. Адегенде ушул маселеге токтолсок, сиз айтсаңыз, ушул эмне максатта бардыңыз, иш сапарыңыз кандай болду дегендей. Рахмат, Нурлан, мына биздин тарыхчылардын кубанычын бир чети, келечекте кыргыз тарыхына өзгөчө мындай таасир эте турган бир жакшы окуяны ушул куттуу төрүңдө жалпы көрөрмандарга жеткирип атканыңа, бул эгемендүүлүк доордон бери кыргыз тарыхчыларынын бир кыялы, тилеги болчу да. Биз кантип ушул Кытайдагы бери дегенде эле бир 3000 жылдык тарыхты камтыган архивтеринде, китепканаларында, музейлеринде ошо сакталган кыргыз элинин тарыхына байланыштуу архивдик документтерди кантип ушундай бир пайдалансак кеңири, кантип ошого колубуз жетет, кантип изилдесек деп ошо өзүнчө бир тилек кылып келгенбиз. Анан ошо тилек ушул 20 январдан 25 январга чейин Пекин шаарына барганда ошол тилегибиз бир чети мындай ишке ашканга жол ачылды да. Анткени ошол Кытайдын коомдук илимдер академиясы, бул баягы Кытайдагы биздин улуттук илимдер академиясындагыдай статусу бар эң абройлуу ушул мекеме. Ошонун алдында тарых изилдөө институту бар. Ошол тарых изилдөө институту ушу Кытайдагы тарых изилдөө саясатын бүт жүзөгө ашырып, ошону ишке ашырган институт. Ошол институттун директору профессор Бу Хьянчун атайын чакырып, биз ушу өткөн жылдан бери биргеликте изилдөө ишибизди баштадык. Бул жакта биздин тарыхчылар аябай жигердүү иштей баштады. Эми ошону расмий бир макулдашууга кол коюу менен бышыктап коелу деп. Ал өзү да келмек, бирок анын ушундай бир убактысы ушунчалык тар болуп келе албай узара бергенде мени чакырды. Анан баары ошол 22 январда ошол тарых изилдөө борборунун директору Бу Хьянчун менен мына аталган келишимге Кытай тилинде, анан кыргыз тилинде кылып туруп кол коюшуп, анан мөөрлөрүбүздү мындай кылып туруп басышып, ушундай кылып бир жакшы бир кабар менен келдик. Бул макулдашууда ошол Кытайдагы архивдик документтерди биргеликте изилдеп, иреттеп, жыйнап, анан азыркы Кытай тилине аны которуп, Кытай тилинен кыргыз тилине которуп, анан биргеликте ушундай бир китеп, канча китеп болсо ошончо китептерди басып чыгарып, анан биздин тарых изилдөөчүлөргө кеңири колуна берели деген максат болчу. Буюрса ошонун баардыгы мына келишимде камтыды. Анан бул тарых институту, изилдөө институту түздөн түз Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жакында мындай иштешет экен. Кээде ошол жерде сүйлөшүп атканда дагы айтылды. Ошол Си Цзиньпин атайын чакырып, айрым тарыхый окуялар боюнча ушуну тактоого алып, кээде керек болсо ошо лекциясын угат экен. Анан ошондон улам баягы тарыхый ушундай бир окуялардан улам отуруп, жанагы Си Цзиньпин өзүнүн бир кур, бир жол деген өзүнүн жанагы чоң саясий программасын чыгарыптыр, жарыялаган. Ошол саясий программасы бул Улуу Жибек жолунун боюндагы мурдакы жибек жолу соода алакаларды, гуманитардык алакаларды ушу кайрадан азыркы деңгээлде көтөрөлү деген бул тышкы саясатында чоң бир доктрина да. Анан ошол институт ошонун баягы илимий жактан негиздеп берген экен. Эми буюрса
Биз колубуз жетпей келген Кытай архивтеринин музейлеринде, китепканаларда сакталган архивдик булактарды эми алып, аны ошо мындан ары изилдөөбүзгө колдоно турган бир чоң бир иш-чаранын башталышы ушул макулдашууда камтылды. Буюрса, иш мындан ары дагы расмий түрдө улана бермекчи. Жакшы иш болгон экен. Сулайман агай, мына сиз Кыяз агайдын азыр айткандарын уктуңуз. Сиз дагы ушул акыркы 3 жылда ушул Кытайда 4 жылда ошо Кытайда окутуучулук милдетти аткарып, чоң окумуштуулук иштери менен да иштеп келдиңиз. Этнограф катары ошол өз көзүңүз менен ал жердеги Кытайдын тарыхы, маданияты, ушул илим, билим жаатында чоң тажрыйба алдыңыз да. Азыр ушул Кыяз агай айткан маселелердин ишке ашышында ушул келишимдер, ушул сапардын канчалык бир чоң мааниси бар? Эми албетте мен Кыяз мырзаны ушул ийгилиги менен куттуктайм да. Сөзүмдү ушундан баштайын. Анткени мындай официалдуу атайын ошол тарыхты изилдеген, архивди сактаган мекеме менен барып, анан кийин аны менен келишим түзүп, кайсыл иштерди аткаруу жөнүндө бардыгын тизмелеп жазып, анан кол коюп, жылынан бери, мөөнөтүнөн бери белгилеп алуу бул чоң иш да. Анан ушинтип жасабаса өзү болбойт да. Жөн эле бир киши барып өзүнүн каалоосу боюнча анча-мынча маселени изилдеп, анан кийин кайта баса берип, ошо менен үзүлүп калып отурса, анда болбойт да. Мындай болгондо бул системага түшөт. Эми буга адистер тартылат, керек болсо адистер даярдалат. Ошентип отуруп анан кийин бул системалуу, үзгүлтүксүз изилдөө жүргүзүүчү бир жол ачылып атат да. Ошол жагынан алганда бул Кытай булактарын изилдөө, Кытай булактарындагы кыргыздар тууралуу маалыматтарды изилдөө жагынан эң мыкты идея, эми ишке ашыра турган бир чоң максат болуп атат да. Ошон үчүн буга ар бир тарыхчы, ар бир кыргыз менимче сүйүнүү менен кабыл алат да муну. Анан кийин мен айтайын дегеним, мынабу чындап эле Кытайда бул кыргыз маданиятына жакшы карайт. Мисалы, Си Цзиньпиндин сүйлөгөн сөздөрүндө дайыма Манас эпосу тууралуу айтып кетет да. Кыргыз эпосу Манас бул биздин өлкөбүздүн дагы чоң маданий мурасы деп айтып кетет. Себеби Жусуп Мамайдын айткан вариантын кытайча которуп алар билишет. Ал эмес мына биздин президентибиз барганда Манасты опера кылып аткарып чыгышты да. Либреттосун жазып, операсын коюп, ошону коюп берген экен кабарлардан. Мен ошондой уктум Үрүмчүдө жүрүп. Көрдүңүзбү, ошол Манасты азыркы маданияттын тилине которуу жагындагы алар эске алып атат да. Андан кийин манасчылар бар эмеспи? Кадимки Манасты айткан манасчыларды ушул Кызыл Суудагы аларды бөлөт. Мындай айылдык, райондук, анан өлкө масштабындагы деп туруп бөлөт да. Анан ошолорго дайыма акча төлөп турат. Атайын алардын алып турган стипендиялары бар да, айлыктары бар. Ал айлык аз айлык эмес. Ошол мына биз деле өзүбүз Кыргыз Республикасы болгон менен манасчыларыбызга туруктуу айлык бере алган жокпуз да. Алар ошону берет. Анан мындай өчүп бараткан маданиятка да жакшы карайт да. Мисалы, өлөң дегенди биз азыр билбейбиз. Ал өлөң деген ыр айтылган мурда Алабука жакта, Алайда ушу өлөң айтуу салты болгон да, чоң Алайда. Бирок кийин өчүп калган ал. Мына ошол өлөңдү Кытай Памириндеги кыргыздар айтып, алардыкы деле ошол унутулуп бараткан экен. Ошолорду кайра жандандырып, Мамбет Турду деген мыкты окумуштуу ошону атайын проект кылып өкмөткө жеткизип, анан аяктан колдоо таап, жандандырып, азыр ошол өлөңчүлөр деген термин пайда болуп, өлөңчүлөр да жана манасчылар сыяктуу эле айыл деңгээлиндеги, өлкө деңгээлиндеги, область деңгээлиндеги деп туруп, ошолорго дагы дайыма акча төлөп турат да. Булар бир киши же эки киши эмес, булар абдан көп. Ошо жагынан алганда
бул жактагы кыргыз маданиятына дагы, ал жактагы кыргыз маданиятына дагы Кытайдын негизги саясаты абдан туура жана жакшы да. Анан эгерде жакшы болбосо ошо бизди чакырып, иштетип, китептерибизди чыгарып береби. Мисалы, менин Памир кыргыздарынын тамак аш маданияты деген Памир кыргыздарын жыйнапкан эмгектерим бар да, ошолорду 3 томдук кылып, ошол Үрүмчүдөн 3 томдук кылып басып берет да, басып берген да мына. Эми аны муну мен башка жакта бастырышым кыйын. Башка өлкөлөрдө деле иштедим, аякта баскан жок, бирок Кытайда ушуну болгондо дагы кыргыз тилинде басат. Бул албетте аларга да керектүү китеп, анткени ошо жибек жолунун өткөн жеринде жашаган кыргыздардын этногенези, маданияты, тамак ашы, психологиясы жана башка да. Ошон үчүн негизги саясат айрыкча мына Си Цзиньпиндин саясаты ушул улуттук маданияттарга өтө туура жана мына мындай изилдөөлөрдү алып барганга жол ачат да. Анан адистер албетте мындай жогураак, мисалы үчүн кыргыз этнографиясы, кыргыз тили боюнча адистер эми даярдалып жатат. Ошону менен бирге Манасты изилдөө боюнча бир нече борборлор бар. Манасты изилдөө Артышта бар, Үрүмчүдө бар. Ушундай борборлорду түзүп, ошолорду сактатып, улам жаздырып, жыйнатып, мына мен деле ошол барганда менин максатым ушул эле. Теге Үрүмчүдө иштеп туруп, Памир, Кытай Памириндеги кыргыздардын маданияты кандай экен, ошону билейин деп. Мен Ооган Памириндегини билем. Анан Кытай Памириндеги кандай экен деп ошолорду карап көрүп, кыйла материалдарды жыйнап алдым, ошого шарт түзүп берди. Мен бул жагынан алганда ушу байланышыбызды күчөтө бериш керек деп эсептейм. Рахмат. Кыяз агай, мына сиз тарыхчы катары бул жаатта көп иштерди жасап атат, сиздердин фондуңуздар, Мурас фонду. Ошол учурда биз дайыма ушу тарыхка тактык киргизгенде көбүнчө ушул Кытайдын баягы ошо тийиштүү институттарына шилтеме келтиребиз да. Кытайдык изилдөөчүлөр мынтип айтыптыр, керек болсо датасын дагы ошолордон такталды, мындай болду, Кытайдактар айтыптыр деп. Анан демек бизде алдыда дагы тарыхта тактай турган көп маалымат булактары бар да. Ошол боюнча кандай алдыңкы орунда баягы биз маани бере турган кандай ушу тарыхта бир чоң ушу иштерге ушул келишимдин негизинде иштер жасалган турат? Буюрса, мына Борбордук Азияда Кыргыз менен Кытайдын мамилесиндей, тарыхый мамилесиндей мамиле түзгөн элдер чын деле. Буну мен мына кылымдар жагынан айтам да. Бери дегенде 3000 жылды камтыган ошол Кыргыз-Кытай мамилеси бар. Себеби буга чейин эле биздин замандын 201 жылында Кыргыздын өзүнүн ээлиги болгон деген алгачкы жазманы, алгачкы тарыхый ушундай бир документти, тарыхты Кытайдын улуу тарыхчысы Сымятчан өзүнүн Шидзи деген эмгегинде жазган да. Мына ошондой эле кыргыздар менен ошо Кытайдын ортосунда мындай мамилени көрсөк болот. Андан кийин мына улуу жибек жолу алкагында жанакындай мамиле андан ары күчөгөн. Анан жанакындай бир мезгилдерде Кытай императорлору кадимкидей кыргыздардан жардам сурап, ушу бизге жардам бергиле деп кайрылган учурлар көп. Анан ошондой тарыхый окуялардын көпчүлүгү ошол императорлордун мезгилинде, анан жана элчилер барган учурда, карым катнаштарда, кат алышууларда бири-бири менен кадимкидей ошо документтештирилип, жазылып, анан архивтерге сактала берген да. Анан ошол архивдик документтер эми буга чейин эгемендүүлүктү орго чейин, мисалы үчүн кошуна Казакстан өзүнүн ошо Кытайдагы жок болсо дагы Кытайдагы болгон бир документтердин баарын, архивдик документтердин баарын алып, том-том кылып китеп чыгарышты. Ал эми кыргыздар ошого жете албай жатканбыз. Эми биздин архивдик документтер, эгерде казактардын окумуштуулары чогулгандар бир 10 том болсо, биздики 30 том, 50 том болушу мүмкүн. Себеби мен барганда ошол жердеги тарыхчылар айтты. Биз мына бир эле Манжу доорундагы
Кыргыз-Кытай мамилесине, кыргыздардын тарыхына байланыштуу 2800 беттен турган жаңы бир документтерди таптык дейт. Эми ушу бир эле доор, андай доорлордон Кытайларда бир ондогон доор бар. Хан доору, Суй доору, Тан доору, Лоян доору, Чин доору, Манзу доору деп ошондой кете берет. Ар бир доордон ошондо бир 2800 бет, 5000ден андан көп беттеги документтер табылса, алар бизде бир 20-30 томго чейин кете бериши мүмкүн. Буюрса ошол ар бир табылган табылга биздин тарыхыбызды терең, дагы тереңдетип, анан кеңейтип, анан жаңылап жазууда өзгөчө орду бар да. Өзгөчө орду бар. Ошон үчүн ал жактагы биздин тарыхчылар жете албай жатканга азыр эми Кытайдын тарыхчылары бизге кол сунуп, архивдерден алар материалдарды топтоп, баарын даярдап берет. Анан ошол тарых изилдөө институтундагы эски Кытай тилин билген адистерге доор кылып, кылым кылып туруп, ишти бөлүп берип коюптур. Булар баягы бир ишти баштаса, анын артынан түшөт экен да. Анан ошо ар бир доор боюнча азыр отуруп алып, ал тарыхчылар буга чейин эле өзүнүн темасынын үстүндө иштеп атканда, кыргыздар тууралуу маалыматтар кездешкен экен, бирок ага көп көңүл бурган эмес экен да. Анан ал тарыхчылар Кыргызстанга мына көчмөндөр оюна, анан ПИАК конференциясына, 61-чи конференцияга келип кеткенде, аналарды биздин президент кабыл алганы, анан биздин президент өткөн жылы барып, мына 6-7 июнда Кытай төрагасы Си Цзиньпин менен жолугуп, маданият туризм министри менен жолугуп, анан ушу архивтериңерди, материалдарды бизге кеңири алууга, изилдөөгө мүмкүнчүлүк түзүп бергиле дегенден кийин Кытай тарыхчылары буга өзгөчө көңүл буруп калыптыр. Себеби Кытайдын төрагасы макулдугун берип, ошол атайын тапшырма дагы бериптир. Ошон үчүн булар баягы ушунчалык жигердүү, анын үстүнө көчмөндөр оюнуна келгенден кийин кыргыздын ким экенин таандык дейт. Кыргыздын маданиятын, спорттук оюндарын, салттарын, тамак аштарын көрүп алып, ошол жердин жаратылышын көрүп алып дейт. Биз ошол жерден кыргыздын бекеринен ушу 3000 жыл бою ушу Кытай менен мамилелеш эл экенин, тарыхтан аты өчпөгөн эл экенин көрүп алып дейт. Кадимкидей кыргызга таасир эттик дейт. Ошондой биздин чындап баягы иштегибиз келип калды деп бүгүн иштеп атат. Буюрса бул тарыхый жаңы табылгалар, архивдик документтер биздин келечегибиз үчүн, өзгөчө тарыхыбызды терең үйрөнүү үчүн ополтоодой кызмат кылат да. Буюрса ошол булар баягы ишти баштабайт экен. Ишти баштагандан кийин таштабайт экен. Аягына чыгарга мына өзүңүз аралашып калдыңыз. Ошондой бир мындай мыкты сапаттары бар экен. Мына ошол бизге көп үмүт байлап атат, көп мындай бир сүйүндүрүп атат. Келечекте ошол Кытайдагы архивдик документтер келсе, бизде көп бир тарыхта жаңы бир маалыматтар, жаңы бир жаңылыктар, толуктоолор, кеңири изилдөөлөр болот да. Сулайман агай, мына сиз ошо окутуучулук ишиңизде Кытайда, Үрүмчүдө бир биздин ал жерде иштеген боордоштордун жана сөз кылып аттыңыз эфирге чейин, бир топ баягы биздикилер тескерисинче бир аз жалкоораак, мамлекет шартты түзүп койгон, бирок биздикилер жакшы өнүктүрүп өстүргөнгө өздөрү дагы бир неме боло албай атат дегендейчи. Чын эле ошондойбу же тескерисинче айтып атпайбы? Башка улуттарга кичине кысым бар дегендей дагы кайчы пикирлер жок эмес да. Эми мамлекеттин негизги саясаты, борбордогу саясат эң эле туура да. Эң туура. Мен бул Кытайга баргандан кийин ушу бир нерсени үйрөндүм. Ошол мага жакты. Мен адегенде жактырбай, мени да өтөрдө текшерет да. Мен далай көп өткөм, менин маалыматтарым бардыгы эле компьютерде турат да. Ошо турса дагы улам кайтадан 2-3 сыйра текшерет да. Мен ойлочумун, ай бул эмне кечке эле текшере берет. Дегенде эмне текшересиң? Жалгыз кыргыз эмне ушу 1,5 миллиарддык өлкөгө эмне зыян келтирет деген сыяктуу тамаша аралаш сөздөрдү да айттым да. Кийин ойлосом, ошол туура экен. Себеби мамлекеттин саламатчылыгы үчүн дайыма ошол айрыкча сырттан келгендерди текшерип, жөн эле мындай канаты кыйшык бир чымын учуп келсе, мунун канаты эмнеге кыйшык деп ошону ойлонуш керек экен. Мамлекеттүүлүк ошондо экен да.
жайып коюп эле ким кирсе кире берсин, анан кийин чыккан убагында чыгып кетсин дей берген болбойт экен. Ошондой кылыш керек экен. Мисалы үчүн Кытайдын ошонусу мага аябай жакты. Мен кийин жактырып калып, анан кийин текшерем деселер, текшер деп эле эч кандай неметпей эле Моюн сунуп эле текшерет. Аябай текшерет да, ушу жолдон келатканыңдан баштап аэропортто текшере берет. Анан ошондой эле өзүнүн ичинде дагы дайыма ошол өзүнүн адистерин, ишенген адистерди деле бир сыйра тескеп, суракка алып, айрым ката жерлери болсо ошолорду оңжолго салып коет экен. Жазалоосун жазалап коет экен. Эми албетте анын ичинде айрым мындай ошо жердеги кишилердин өздөрүнөн кеткен нерселер да болот да, себеби адамдык факторлор. Адамдык факторлор, субъективдүү факторлор болот. Бирине бири бирдеме жазып жиберет. Анан ишенбешке айла жок да, жазып турса бирин бири ушактап жиберет, бирин бири сатып жиберет дегендей. Ошо жерде пенде болгондон кийин ошондой деле болот экен да. Мен бир кишини айтпасам болбойт. Мисалы үчүн Мамбет Акун деген профессор бул жөн жигит эмес. Бул өзү чындап келгенде Кытай мамлекетинин патриоту болчу. Мен ошондой билем ал жигитти. Кытай мамлекети деп ошонун байрагын тик көтөргөн жигиттердин бири эле. Анан ошол жигит дагы суралып атат деп уктум. Бирок ал баары бир чындык деген өзүнүн ордун табат да. Сурап койгондон эчтеме болбойт деп ойлойм. Бирок мага ошол бекем кармаганы, абдан бизде эми баягы жайып жиберсе деп бизге демократияны туура эмес алып келишпедиби? Батыштагылар ушу бизге келгенде эле демократиянын тескерисинен түшүндүрөт. Демократия деген ал жайып көрүнгөн сөздү сүйлөп көчөдө тантып жүрө берүү эмес ал. Демократия деген тартипке баш ийүү деген сөз да. Закондорго баш ийүү, эрежелерди аткаруу деген сөз ал. Себеби демос деген эл эмеспи? Элдин өкүлдөрү чыгарган закон элдин закону эмеспи? Элдин закону болсо ошо жакпаса дагы ошону аткарышың керек да. Жок, андай кылбайланан бизге таптакыр демократия деген. Мына азыр коомдук уюмдар демократияны башка түшүнөт. Биз башка түшүнөбүз. Көчөдө адам ар бир өз кишинин эле өзүнчө бир демократиясы бар. Андай болбойт экен. Мына мисалы үчүн ошо Кытайда жүргөндө мамлекетти кандай кармаш керек, кантип тутуш керек, чек ара деген эмне, ушулардын баардыгын бир сыйра көздөн кечирип, текшерип, баягы түшүнүктөрдү тактап алууга туура келди да. Анан мен бир нерсени дагы ушул жерден айтып коеюн деп атам. Бул мен барып иштегенден кийин албетте өзүмдүн адистигим боюнча фольклор, этнография, тил боюнча материалдарды жыйнадым кыргыздардан. Анан ошондой эле сүйлөшкөндө, анан Кытайда болгондон кийин угасың, көрөсүң, байкайсың дегендей. Биз мынабу тилчилер тилдерди классификация кылганда Япон тили, Корей тили, анан кийин ошондон финно-угорго чейин тиги тилдердин баардыгын Алтай тилдери деп коюп, анан кытайчаны изолированный тил деп коет да. Кытай тили аларга кирбейт деп. Эми биздикине окшоп эмеси жок экен, падеж жөндөмөлөрү жок экен, роты жок экен, бир муундан турган сөздөр экен негизинен. Баягы сырткы немесине карап туруп эле ушинтип бөлүп койгон окшойт да. Баягы кытайча сөздөрдү карап отурганымда мен кыргыз тилчилеринде да өтө көп иш бар экен деп ойлодум. Себеби орток сөздөр абдан көп да. Орток сөздөр көп. Ал бир аз өзгөрүп калган. Фонетикалык жагынан бир аз өзгөргөн, себеби 4 тон бар. Тональный языкта, тон менен сүйлөгөн тил да. Ошо тонго жараша бир аз өзгөрүп калган, болбосо орток сөздөр абдан көп. Ошон үчүн кыргыз тили болобу, же түрк тилдеринин башкасы болобу, салыштырып изилдей турган болсо Кытай тили менен. Ошол мына бул Кыяз мырза алып келген тарыхый булактар бар эмеспи? Ошого кошумча болот. Бир жагынан ошолор далилдейт. Тил деген өзү тарых. Ар бир тыбышта, ар бир тыбыштын ичиндеги шыбыш менен үндө дагы тарых бар да. Ар бир тыбыш тарыхый документ деп эсептеш керек.
Мына ошо жагынан алганда тилчилердин ичинде дагы мына силер изилдеп атканда ошо Кытай тилин үйрөнсө, анан кийин тилди салыштырып изилдегендер дагы болсо, мисалы жөн эле угуп отурсаң эле, мисалы үчүн тиңша деп калат. Тиңша деген кыргызча эле тыңша деген сөз ук деген. Тиң деген ук деген сөз. Тыңда. Алардын котормосу да ушундай мааниде. Тиңша деген. Ошондой мааниде. Мисалы үчүн биз ат байлаган мамы дейт эмеспизби? Мамы. Ма деген аларда ат. Му деген жыгач, ат байлаган жыгач да. Эми мындай сөздөр көп. Мен аларды айтып отурбайм. Өтө көп сөздөр бар. Анын таң кала турган сөздөр бар. Чоң деген сөз түрк тилдеринде кыргыз менен уйгур да бар, чоң деген сөз. Башкаларда жок. Казактар үлкен дейт, түрктөр бүйүк дейт, татарлар бөйөк дейт, өзбектер катта дейт, мисалда. Анан уйгурлар чоң дейт, анан биз чоң дейбиз. Көрсө эми Кытай менен өтө терең байланышта болгон ушул кыргыз менен уйгур экен да. Байыртан бери байланышта болгон. Жоң деген мисалы үчүн иероглиф бар экен мурдатан. Ч менен Ж алмашат. Ошол көрсө орток тил, орток сөздөр да булар. Бизден алды, же алдардан алдык эмес, булар орток сөздөр. Ошон үчүн жанагы эгерде чындап изилдеп кыргыз тили менен салыштырып келе турган болсо, жанагы дүйнөлүк тилдердин классификациясына анча-мынча жаңылыктарды киргизүүгө туура келет да. Ошол эле корей тили, япон тили сыяктуу эле Кытай тилинде дагы кыргыз тили менен болгон орток катмарды тилчилер кийин сөзсүз табышат. Муну мен ушу тилге кызыккандар атайын угуп отурса, ушу эсинде калар бекен деп атайын айтып атам да. Кыяз агай, бул Кытай менен ушундай тарыхый булактардагы баягы чогуу изилдеп, ушундай маалымат алышууга жол ачып келипсиздер. Ошол эле катарда биз дагы могул орустар менен көпчүлүк биздин тарыхый документтерди ошо Санкт-Петербургдан тактап, ушундай анан Алматадан тактап жүрбөйбүзбү? Ушул жаатта дагы мурас фондусу кандай иштерди аткарып атат? Бул мына Кытай менен архивдик ушул биргелешип изилдөө бир мурас фондусунун кыргыз тарыхчыларынын бир эле мындай иш чарасы да. Андан сырткары мына Түркиядагы Осман империясынын архиви менен изилдеген дагы биздин адистер бар. Азыр тиги Түркия өзүнүн архивин кеңири ачып беребиз, каалаганда келип изилдегиле деп алар турат. Бизде мына Манас университетинде ушул эски Осман тилин жакшы билген, ошону доорду изилдеген Роза Абдыкулова деген кызыбыз бар. Ошол архивтерде иштеген. Мына келечекте ушул Түркия менен, анан өткөн жылы Иранга барып калсам, Иранда дагы ушул кыргыз тарыхына байланыштуу көптөгөн материалдар бар экен. Аякта дагы ушу бир ушундай кызыккан биздин магистратурада окуган кыздарыбыз бар экен. Алар дагы өздөрүнчө мындай изилдөөлөрүн жүргүзүп атат. Аны биз эми келечекте кыргыз тарыхчылары, мына Иран тилин жакшы билген бизде адистер бар. Ошолор дагы ушул багытта дагы иштешибиз керек экен. Анан албетте Россия бул биздин баягы соңку мезгилдеги тарыхыбызды сактаган өзүнчө эле кенч. Ал жерде Россиянын архивтеринде мен көпчүлүгүндө иштеп келгем. Ал жерде биз тарыхчылар буга чейин мына Россияда болобу, башка жакта болобу, Ташкентте, Өзбекстанда, Казакстанда, Алматада архивтер менен иштегенде биз буга чейин баягы өзүбүзгө тиешелүү жанакындай бир теманы алып алып эле, ошо теманын тегерегиндеги архивдик булактарды алып эле калганына көңүл бурбаппыз. Мен мына 3 жылдын тегерегинде Алматага улам барып атып, ошо Алматанын өзүндө кыргыздарга тиешелүү материалдарды, эми казактар менен кыргыздардын ушу материалдары аябай аралашып кеткен. Ошолорду жанакы буудай менен тиги арпаны бөлгөндөй кылып аны ажыратканга жетиштим. Зорго жетиштим 3 жылда. Эми буюрса мына Ташкент буга чейин мына биздин тарыхчыларга көп мүмкүнчүлүк ачып бербей жаткан. Азыр Өзбекстандын президенти мына Мирзиёев келгенден бери бул жерде жакшы бир мүмкүнчүлүктөр ачылды. Кыргыздарга ушунчалык жакшы мамиле жасап атат. Керек болсо кыргыз айылдарын жаңылап атат. Ошондой эле кыргыздарды, окумуштууларды Ташкенттеги архивтерде иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүп, ошого уруксатын берип атат. Биз эми мына февраль айынан баштап Ташкенттеги архивтерде да иштей баштайбыз.
Анан бир ошол Россиянын архивтеринде ишти баштаганбыз. Мына өкмөттө жаңы бир жакшы бир программа кабыл алынган. Мына 16-жылычы 10 жылга улуттук программа чет өлкөлөрдөгү архивтерди изилдөө боюнча. Ар бир жылына атайын каражат каралган. 3,5 миллиондон 5 миллионго чейин. Бирок ошол бир жыл гана ишке ашты дагы, ошол боюнча өкмөттүн ушул иш-чарасы токтоп калды. Балким азыркы премьер-министр эми тарыхка да кызыкпайбы, бул маселеге мындай аракети да жокпу билбейм. Ошол жанагы программа ошол боюнча тоңду да калды. Эми ошол программаны кайра жандандырып, буга мына архив агенттигин жетектеген Орунбай Ахметов деген жигитибиз аябай артынан түшүп ушул программаны түздүртүп бекиткенге аябай жүгүрүп ошого жетишти эле. Бүгүнкү күндө азыркы өкмөт негедир мындай кош көңүл да. Кайдыгер. Ошон үчүн биз баягы ушундай бир мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул биз чет өлкөдөгү сакталган архивдик булактарыбызды болушунча тереңирээк изилдеп алалы деп болгон аракеттер жумшап атабыз. Бул сөзсүз түрдө керек. Ошон үчүн Мурас фондусу, президенттин алдындагы тарых комиссиясы, жалпы эле тарыхчылар кичине бир мүмкүнчүлүк ачылып берилсе эле ушу чыгып изилдегенге даяр болот да. Бул бир нерсе айтайын деп атасызбы? Ооба. Сөздү улам. Ооба, Кыяз мырзанын сөзүн улайын деп атам да. Негизи мындай болуп тургандан кийин ошол Мурас фондусунун мүмкүнчүлүгүн пайдаланып жанагы чындап эле Иранда көп булактар бар да. Ирандын архивтерине барып, баягы фарсча билген, фарсидари тилин билген адистер менен иштесе болгудай да. Мен илгери бир аз фарсча үйрөнгөм, анан ошо мен караганда бир Аяткар Зареран деген эстелик, биздин эрага чейинки эстелик ал. Ошондо хатияги ябгу деген сөз бар. Термин бар да, хатияги ябгу. Хатияк деген фарсча кат, жазуу деген сөз, алфавит деген сөз. Ябгу деген ал эми биздин титулубуз да, Ошо ябгунун ябгу алфавитинде кат алдым дейт да. Бул чоң, чындап келсе, менин ал боюнча адис болгондон кийин көп кызыккан эмесмин. Кийин ойлоп көрсөм, чын эле ал биздин эрага чейинки эстелик болсо. Анан кийин тиги хатияги ябгуда кат алдым деп атса, демек ябгу жазуусу ушул Орхон Энсей жазуусу да, рунга окшогон жазуу да, ошолорду изилдеш керек да. Эски Иран тили боюнча адистер дагы пайда болсо жакшы болот эле. Ушундай нерсе. Анан араб булактарын деле мурда изилдеген, эми ал бир аз компилятивдик мүнөздүү болуп кеткен. Ошолорду кайрадан карап чыгыш керек да. Кайрадан карап чыкса анан көп нерсе чыгат эле. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн. Мына биз тарыхты изилдегенде ушу албетте жазуу булактарына таянабыз. Бирок азыркы кезде айрыкча Японияда, анан батыш өлкөлөрүндө Озеки тарых деген түшүнүк чыкты да. Озеки тарых кадимкидей адамдардан интервью алып, ошол адамдардын тарыхый эс тутумунда калган фактыларды салыштырып, ошол маалыматтар аркылуу анан кийин тарыхты изилдеген жаңы ыкма чыкты да. Ошону да пайдаланса боло турган. Мисалы үчүн Кытай байланыштарын, Кытай-Кыргыз байланыштарын изилдөөдө, же болбосо Иран элдери менен кыргыздар, мына жаныбызда тажиктер турат. Ушулар менен байланыштарды изилдөөдө, же түрк элдеринин ортосундагы бири-бири менен болгон байланыштарды изилдөөдө дагы ошол Озеки тарыхты дагы колдонсо, бул бирин-бири толуктап кетчү нерселер да. Озеки тарых ал фольклор эмес, элдик озеки чыгармачылык ал өзүнчө турат. Элдик озеки чыгармачылыктын дагы тарыхый жагы бар. Мына мифтер бар, мисалы үчүн. Кытайдын эң келишкен шумдук мифтери бар. Ошону кыргыз мифтери менен салыштырса, ошонун алдында абдан тарыхый материалдар жатат да. Ал миф деген, азыр миф десе калп дегендей эле түшүнүк келет да. Чындап келгенде ошол миф чындыктын кандайдыр бир, ошо миф деген күзгүдөн чагылдырылышы да. Ошо күзгүдөн кандай чагылдырылат, ошонун методун таап туруп эле изилдесе,
ошол накты тарыхта бүткүл адамзаттын тарыхы өзүнүн мифологиясында камтылганда жазуу кече эле чыкты да. Жазуу кече эле чыкпады. Анан мындай тарыхый салыштырып алганда анан нар жагында ооз эки сакталып келген да. Эйленип, анан образдар аркылуу, моделдер аркылуу анан кийин сакталып калып келген да. Ошолорду дагы комплекстүү ала кетсе абдан жакшы боло турган. Кандай болсо дагы алгачкы кадам шилтенген экен. Ушуну эми токтотуп койбой дагы бирдеме болуп кое турчу дедиртпей ушу башынан аягына камчылап жүрүп отуруш керек да. Мен ушу ийгилик болот деп ишенип турам. Себеби бир иштин башталышында адамдын өзүнө келет эмес, мындай ушул жакшы иш болуптур. Кээде ишенбей каласың. Болбойт го деген убакыт болот, анан чын эле болбой калат кийин. Эми мындай болуп аткандан кийин, мисалы үчүн менин көңүлүмдө, мен дагы канча жылдан бери изилдөөчү болуп жүрөм. Эми баягы орусча айтканда муз жылган экен. Муз жарылып жылган экен деген ойго келип отурам да. Кыяз агай, бул албетте мындай самалыктар адатта башталып, анан кийин ушул өкмөттөр тарабынан жакшы колдоолор болбой тийиштүү ара жолдо калып калган учурлар да бар да. Эми биздин өкмөт ушул боюнча эмне иштерди аткарыш керек? Сиздер кандай бир өкмөттүн алдына бир өтүнүч сураныштарды коесуздар ушундай иштерди дагы улантып аягына жеткириш боюнча? Эми ачыгын айтыш керек, мына өзүң дагы өкмөт менен иштешип, аралашып, өкмөттүн мүчөсү болуп аралашып иштеп калдың. Өкмөттө бир ишти жүзөгө ашырыш өтө кыйын. Аны жанакы финанс министрине барып, ал жактан башка жакка барып, ушинтип эки жакка тепкиленип отуруп убакыт көп өтөт да. Себеби мына 1916-жылына, эми 2016-жылы тарых жана маданият жылы болгондо, ушу өкмөттөн каралган бөлүнгөн акчаны ажыратып ала албай эле убактыбыз ошого кеткен. Бир 9 айдан кийин гана анча тыйындар колго тие баштаган да. Анан биздин азыркы бир жакшы жагы, биз жанагы президенттик аппаратка караштуу болуп, анан бул маселеге мына президенттин өзүнүн киришкени болуп атат. Өкмөттөн жанакы бюджеттен акчаны жанакындай каратып, өткөн жылы деле байыркы кыргыз тарых боюнча институт ачып, анан ошонуга атайын каражат бөлөлү деп 68 миллион сом каралып, анан ал деле барып туруп эле токтоп калбадыбы. Анан ошондой өкмөттөн акчаны архивтердики деле токтоп калды. Анан азыр эми мына президенттин ушундай маселени батыл чечип берип атканы бизди көп нерседен үмүттөндүрүп атат да. Себеби президент өзүнүн фондунан, анан өзүнө ушундай бир дагы бир чечкиндүү баягы саясий эрк менен көп маселени ушу чечип бизге жардам берип атканы бизди мындай жакшы үмүт байлап атат. Ошон үчүн мына азыркы мына бул макулдашууну жүзөгө ашырууга дагы бул жерге дагы каражат керек. Анан президент жана Кытайдан келген тарыхчыларды кабыл алып атканда дагы каражат маселесинде сөз жок деген. Анан мына Кытай тарыхчылары азыр эми 14-16-жылда бизде ШКУга кирген мамлекеттердин чоң саммити болуп атпайбы? Анын алдында Кытай төрагасы Си Цзиньпиндин бизге расмий сапары болуп атат. Мына ошого чейин дейт, биз буга чейин иштегенибизди көргөзөлү, Кытайдагы окумуштуулардын буга чейинки кыргыздар жөнүндө изилденген бүтүндөй материалдардын баарын, макалаларды, изилдөөлөрдү топтоп туруп, бир китеп кылып даярдап, англис тилинде чыгарып, ошол тиги президенттерге биз белек кылып берсек деп азыр шымаланып иштеп атат. Анан буну архивтерден айрым материалдарды сатып алганга туура келет, которгонго каражат керек. Мына ушундайлардын баардыгын буюрса мына президент өзү баардыгын милдетин мойнуна алып атат, каражат таап берүү жагын. Буюрса ушул жагынан жакшы колдоо алып атабыз. Рахмат, урматтуу коноктор. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Албетте тарых жөнүндө сүйлөсөк аябай көп убакыт талап кылынат, жетпейт. Ошентсе дагы аябай жакшы бир чоң ишти телекөрүүчүлөргө тааныштырганга аракет кылдык. Сиздерге чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушуну менен биздин кезектеги көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан жолугушканча сак саламатта калыңыздар.